Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Лоқаттын Насир Нисанов айылдык аймагындагы Жаргоргон айылындагы достор. Жаргоргондон Саяпкер ушул бир дыйкан десек да болот. Жаштайынан бери таптаган алдыңыздардагы кара кашка аттын сиздерге бир кыскача маалыматын жеткизебиз. Аттын толук мүнөздөмөсүн сурайбыз. Эгерде ат жакса содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Аттын ээси ушу Эмил акадан мен бир толугураак маалыматын алайын. Эмил ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы ака? Жакшы, рахмат. Тынчсызбы? Жакшы. Аттын бир атын кармаган экенсиз, а? Нургазы сал газдан берип кой. Аттын бир атын кармаган экенсиз ака, Кудай кааласа бул. Бир ана жерде өзү элдерем тааныйт. Эл дагы тааныйбы ака? Палван укам бар, ошонун өзүн чаап жүргөн аты. Адамдар тааныйт, билгендер комментарий жаза берсин. Таныгандар комментарий жазсын дең, а? Жазсын. Жакшы комментарий жазсынбы ака? Эми билгенин жаза берсин. Билгенин жаза берсин. Капа болбойм дең. Капа болбойм. Машалла. Тааныгандар жаза берсин. Кара кашка Эмил ака кайсыл жактан келген ат бул? Бул ушул жерде туулган. Ушул жерде туулган. Ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңойгон. Муну элдин бардыгы билет. Анда жаштайынан бери кармайсыздарбы? Жашынан, тайынан, ушу 1 жашарынан алынган. Ушу өзүбүздүн местный тайлардан. Дагы да тай деп айтат экенсиз да, тай болуп. Эми ошол маалда эми тай элем азыр ат эми муну Кудай кааласа 2 асыйга толуп 3 асыйга кадан тастады. 2 асыйдан 3 асыйга чыкмак экен да ошондо, 2ден 3кө. Мунун багындагы, башкасындагы көрүшөт. Акыл палвандын аты, акылды да таанышат. Биздин өрөөндө ошо чаап жүргөн палван. Жашы тууралуу 3 асый ошондо, а? Жашы эми 2 асыйга толуп 3 асыйга өттү да. Машалла, машалла. 3 асый деп эсептелет эми. Эми муну азыр там чаптырыштан кереги жок. Чаптырыштан кирген боюнча кече такаланып бүгүн чыкты. Ошого мына өзүнчө кичине теллеп аматат. Аягы амшар. Аттын киришинде, чыгышында айып жокпу ошондо? Ошол бул возвраты менен сатылат. Возвраты менен ба? Возвраты менен. Ошол маалда жакпады, кирбеди, жүгүрбөдү десе, кайтып айнып берсе ham боло берет. Кайтып ала бересиз ба? Ала беребиз. Машалла, мына. Ишеничтүү. Пародасы тууралуу кандай болуп калат Эмил ака? Пародасы эми бул ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңойгон. Эми мунун эми көпчүлүк таап көрүп сындасын. Биз эми кыргыз жылкы эле деп минип атабыз. Маз-маз мына моюндарына караганда аралашма болушу мүмкүн. Аралашма болушу мүмкүн да, Эми азыр таза кыргыз жылкы ham аз эле калды. Нургазы бер айдай берем. Бияктан болуп атат эми. Биз ушу кыргыз жылкы деп эле минип атабыз. Мынакей достор. Улагына Ушундай токтотуп турчу болду, ушундай токтотуп берчи. Улагына чабылып, жүгүрүп, дарбызы жарылып калган. Дарбызы жарылып калган дең. Жакшы, жакшы. Аттын бир тарабы сыны дагы, чындыгында сыны жакшы экен. Машалла. Аркасы, мойнун тарта бер жакын. Арка тарабы, алды, ат деген ушул сыпат бар экен да. Аркасы да узундугу узун, мойну башы. Бою канча чыгып калат, Эмил ака? Бою 1.60 үстү. 1.60-тын кармаганга жоош элеби жаныбар? Келген адамдарга жалганчы болуп жүрбөйүн эми. 1.60 өлчөп ала берсин. 1.60 жооп экен да ошондо, 60-тын үстү чыгат бирок, а? Туяктарында айып жокпу? Айып жок. Айып жок, а? Таза. Бай билектери дагы жоон экен, а? Мүкам дагы ошо кичине жакшылык ишке жумшаймын деп сатамын деп кылган экен. Өзү ушунча кармаган экен ака, бир мине турган ат экен эле негизи, а? Мине турган ат эле. Баасын айтың, Эмил ака. Баасын эми жакыныраак кылып эле ушу 6.000 деймин эми. $6.000. Уага келгенде кетет эле. Эми азыр эми адамдар ham улак жок маалда. Эми алган адам суутуп, жакшына кылып чаап, жакпаса жарабаса алып келип бере берсин. Үйүргө коюлган эмес? Жок, үйүргө коюлу эле. Бурушуна койдук 1-2 беге. Анан талаага кой берип койгон жокпуз. Иштеттик. Талаага кой бере турган ат эмес экен да? Иши дагы бар. Иши дагы бар. Иштеттик. Үйрөтүлдү. Ишке дагы үйрөткөнбүз. Машалла, машалла. Жакшы, жакшы.
$6000 кеми бар достар. Содалашасыздар. Эмел ака содаңыз берсин ака. Бир аталам деген адам келсин. Ойнайын деген адам болса, алып ойносын, чапсын. Şu men oyumcha kanında Polşa barday da. Ошону мен деле точно билбейм, мынандай деп айтыш кыйын. Ушул жерде Siz de мындай окшоттуңузбу негизи? Ушунчадан бери. Окшоттум мен, Польшага дагы окшойт, мына моюндары, баштары. Анан эми Орловскийге дагы эле окшоп кетет. Ооба. Эми кыскасы кичине канда бар да. Бар окшойт, туура айтасыз. Содалашасыздар достор эми. Ооба. Ким алса дагы бир жакшы ат болот экен иншалла. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.